Ne oldu ki? Bana tetirişler başlandı, teker etken başlandı. Жогорку кеңештин депутаты эмесмин. Эмесмин olacak. Антип боке, кейбе. Өнөрүңдү жерибе. Акын болуп жүргөнүң өкүнүчтүү дебесмин. Жебичкенге үйрөнгөн, же министр эмесмин. 4 катынга үйлөнгөн, же молдоке эмесмин. Эмесмин. Ей, ошолор курусун. Сенин жакшы жүрүшүң. Айбын айтып алардын, айтканың жок курусун. Жүзүн сыйрып чоңдордун, жүзүң жарык жүрүсүң. Анткени хан сарайда жашаган коррупционер эмесмин, казынаны ашаган капкурсактуу эмесмин, кайф алган нашадан, калькулятор болсом да аттап өткөн кашадан, бульбулятор эмесмин. Эч бир андай дебесмин, Калктан чыккан каркы бар. Ансыз деле бул бийлик аңдып жүрөт артыңан. Акыйкатты ырдаган акын болдуң даңкы бар. Айт десе чындыкты акындардын салты бар. Олжекем, кандай болду экен, сакалына карасам современный болду экен. Жеткиликтүү айта алган жеменсиздей жазуучу эмесмин. Мен эч андай дебесмин. Башкалардан бөлөксүң. Талант болуп сен өстүң. Сезип турган кырдаалды сен кыргызга керексиң. Убагында түйшөлүп, устатыма кеңештим, улут жүгүн көтөргөн же укмуш акын эмесмин. Анан алып билимди актерлорго теңештим. Ушул сен нердиң, ук айтканым, келгиниң. Улуу кеп тулаган, уюткулуу жердигиң. Айт десе чындыкты ачып жайып бергиниң. Тексиз жемкор чоңдорду термеге сал, тергиниң. Ошентсе да ойлоймун, ойлогонум койбоймун. Темиров Лайф командам сөздү узак чойбоймун. Ак үй, көк үй толтура айыбын айтам чоңдордун. Бали боке, көк жалым. Ушул сенин өз жолуң. Алкы жаман чоңдордун ачып турар көздөрүн. Көрбөгөмүн пайдасын пакта менен кебездин. Колтугуңда чоңдордун кошоматчың эмесмин. Кошул бизге десе даңа кошкон майын жебесмин. Анткени Олжеке, мен кошоматчы эмесмин. Сендей шакирт өстүргөн Элмирбегим өлбөптүр. Төкмөчүлүк өнөрдү сен бийикке өрдөттүң. Коом кеткен кез көтүнө ырың менен жөндөп тур. Айтканыңыз кез. Темиров Лайф көз карандысыз иликтөөчү журналисттер менен анын шериктеши айт десе долбоору улуттук баалуулуктар менен катар жалпы адамзаттын орток баалуулуктарын, ошондой эле демократия дөөлөтүн жайылтууну көздөйт. Биздин багыт коррупциялашкан адилетсиз коомду өз күрөсүн улап, кайсы бир саясий топко же уюмга жан тартпаган, эркин көз карашта тынымсыз, көз карандысыз бейтарап чыгармачылык иш жүргүзүү. Биздин команданы колдосоңуз, патреонубузга катталып коюңуздарды суранабыз.